Баткен районундағы Ақсай айылынын тургуну Абдалим Ахматов жаңы үйүнө көчүп киргенге жетишпей, чек арада кандуу кармаш башталганда өзүнүн жанын араң алып качкан. Ошондон бери үй бүлөсү менен Баткен шаарында жашап, аркайып 4 дубал эле калган үйүнө келип кетип жүрөт. Мына үйдү бүтүргөнүмө 1 ай 2 ай болуп калган. Бул үйгө дагы көчүп кирем деп жатканымда буну дагы өртөп кетти. Үй бүлөңүз кайда жашап атасыз? Үй бүлөм азыр Баткенде. Айылдаштарым бардыгы Ошто, Баткенде, Бишкекте, ар жерде жүрөт. Айылдаштарым бардыгы. Абдалим Ахматовдун жаңы салган үйүнөн тышкары мурда жашап турган эски тамы, мал кармаган коро жайы жана оокаты толук өрттөлүп, күлгө айланган. Ақсай Тажикстандын 40 миңден ашуун калк жашаган Ворух анклавына жакын жайгашкандыктан чек арадагы кандуу окуянын ошогун айланып, айылда 177 үй жараксыз болуп калды. Азыр биз жакын күндө тез аранын ичинде бир 10 күндүн ичинде бардык күйгөн үйлөрдү тазалап, площадка даярдасак, аянтча даярдасак, анан подрядчиктер келип, кыш түшүп суук болгонго чейин үйлөрүн куруп берет. Бизге министрликтен берилген тапшырма ушундай. Анан мындан кийин бул жактан штабтан кайсы жакты көрсөтсө ошол жакка өтөбүз. Мындай общий сложности бир 400 үйлөрдү тазалаш керек да. Жаңы курула турган үйлөрдүн аянты 105 чарчы метрди түсүп, дубалы бышкан кыштан тургузулса үстүнө монолит куюла турган айтылды. Жергиликтүү тургундар өкмөттөн жаңы үйлөрдүн алдына жер төлөнү да кошо салууну талап кылууда. Анткени ок атылса убактылуу жашынганга жай болот. Кадамжай районунун 100дөн ашуун тургуну ашарга чогулуп, Ақсай айылындагы өрттөлгөн үйлөрдүн ордун тазалоого жардам берүүдө. Алар көчөдө калган үй бүлөлөр суук түшкөнчө чатырлуу болуп калса деген тилек менен жардамын аябайт. Мына үйлөрдү көрдүк, ушуларга тазалап жардам беришке келгенбиз. Эми бизде баргандардан айылдагылар бүт карадык, жардам бердик. Бар жоон бүтүр эми өзүбүз көзүбүз менен көрүп, ушул талкаланган жерлерди тазалап берүүгө, ошо караштырып берүүгө ошо жардамга келгенбиз биз. Канча күн жүрөсүз? Эми билбейбиз азырынча. Ошо бүгүн эртең менен келдик, кечкече кыла береличи, анан кийин көрөбүз дагы. Ушундай эле иштер Лейлектин Максат ортолук айылдарында да жүрүп жатат. Өкмөт суук түшкөнгө чейин үйлөрдү куруп, жабыркагандарды киргизебиз деп убада берген. Өлкөлүк губернатор бар экен да. Бир убакта эле Кыялбек чыкты ичкерттен. Şu область боюнча солдаттардын каттасы да барам. Анан алегени бууп кеттилер. Ақсайга караштуу Капчыгай айылынын тургуну Пайзылла Ысманов Баткендеги чогулушка катышып келди. Чек арага жакын жашагандар облустук бийликке барып, эки маселенин чоо жайын сураганы чогулган. Грантаны бөлүп туруп анан кийин алыш керек. Болсо алар чечат кайтып өтүп кыргыздын жерине элеп алат алар. Ошондой да. Азыр энди булар şu төлкөлө милиция калатымыш да айтууга караганда. Калгандар солдаттар бүтүн кетет экен техникасы менен. Шуга эл наразылыгында болот дейт. Көп нерсени талап кылып атат эл. Ташип кесин шетке дейт. Анан да ошо военныйлердин министрлери кесин бияка дейт. Биз дейт айта турган сөзүбүздү айтабыз, кое турган талапты коебуз дейт. Кыргызстандан Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандан кызматташы Саймумун Ятимов 25 сентябрда чек аранын эки тарабынан 2 заставаны жана 6 посту алуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Кыргызстандын аймагындагы 4 постун 3-өө Ворух анклавынын айланасында жайгашып, куралдуу кагылышуу учурунда өрттөлүп талкаланган. Бул посттордун алынышы боюнча биздин эл мындайча айтканда бая каршы. Себеби бұл посттар алынғаны менен Ворух анклавыга булар каалаган мезгилде түнү болобу, күндүзү болобу, булар өзүнүн аскердик техникаларын алып кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калды да. А биздин оюбуз боюнча бир жерде сөзсүз түрдө көзөмөлдөөчү пост болуш керек эле. Өткөн машиналарды, КАМАЗдарды сөзсүз түрдө аны баягы текшерип, эгерде военный техникаларды алып өтүп жаткан мезгилдерде аны өткөрбөй койгондо жакшы болот.
Аксайлыктардын айтканына караганда чек арадагы кармашта ворух аңкылабынан аскердик оор техникалардын чыкканын көрүшкөн. Бул карапайым айыл элин чындап кооптондурат. Ал эми Кыргызстандын аймагында турган анклавга аскердик оор техника качан кантип киргени табышмак. Техникаларды алып өтүп алды, түнү алып өттү, күндүзгү мезгилдерде алып өттү. Бүт булар баягы катта КАМАЗ машиналар менен алып өтүп кеткенде, шуну канча биз немелерге, мына военныйлерге дагы айттык эл. Ончо-мунча келген мына ушундай арабызда келген силерге мыналарга окшогон келип арды-дарды сурагандарда канча кайрылып айттык, буларды эч ким кулак саган жок. Военный формация эмес, гражданский форма менен көп көрдүк биз. Мына кече жакындагы мезгилдерде ham көп айттык. Ушу сакалчандар баягы келген 2-3 күч деген күчтөрүбүз ушу газелдер менен өтүп алды. Себеби буларды бизге обязательно баягыдай пост болуп мындай карап туруш керек. Себеби булар бизге анклав мамлекет булар бизге. Анклав болгондон кийин бул жерде битте гана участковый милициясы болуш керек. Документке кол койгон өлкөнүн башкы чекисти Камчыбек Ташиев 42-протокол боюнча 2 курдай маалымат берип, чочулоого негиз жок экенин айтып келет. Жаңы документ кыргыз-тажик чек арасында тынчтык орнотууга шарт түзөөрүн баса белгилеген. Конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликттер катталган постторду эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тандык посту, то есть тандык чек ара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан беда чек ара заставасы толук бойдон жоюлуп, консервация кылынып, ал жердеги биздин чек арачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чек арачылар дагы, куралдуу чек арачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган бул сүйлөштүк. То есть чек арага жакында эч ким келбей турган маселени карадык. Бул бир. Экинчиден, эми бул бир застава, кийинкиси 3 пост, чек ара посттор. Биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлуп жүргөн жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду. Жогоруда айтылгандай Кыргызстан чек арадагы 4 посту алганы турат. Алар Булак башы, Тамдык, Дача жана Катта Туз. Булак башы менен Тамдык заставасы воруктун жогору жагында турса, Дача посту ворух аңкылабына кеткен жол жегине курулган. Ал эми Катта Туз Лелектеги газ чыккан жерде турат. Айбек Бибусунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.